Жалпы адамдар өзгөчө дыйкандар күткөн жаз мезгилде келип калды. Бул мезгилде жалпы иштер башталат. Өзгөчө дыйкандардын иштери. Жаз жарыш дегендей дыйкандар да өздөрүнүн үрөндөрүн даярдап, жарышайын деп турган учуру. Ошондон улам бүгүнкү сабагыбыздын мазмунундагы дыйканчылыкка тиешелүү кээ бир зарыл нерселерди айтып өтүүнү туура көрдүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эң жакшы кесип эмне деп сураганда, Пайгамбар алейхиссалам айтты: киши өзүнүн бешене тери менен, колу менен кылган иши жана эч бир кыянат жана шек аралашпаган соода деп айтты. Башка бир хадисинде мындай деп айтат: "Мен гораса горсан, ау зара заран фа акала минху инсанун, ау даббатун ау тойрун, ау сабун фалаху садакатун." Кайсыдан бир көчөт отургузса, же болбосо эгин турган болсо, андан инсан, жан жаныбарлар, канаттуу куштар жесе, ал нерсе ал үчүн садака болуп эсептелет деген. Дыйканчылык бул жалпы пайгамбарлардын кесиби болгон. Адам алейхиссалам да дыйканчылык кылган. Пайгамбарлардын атасы Ибрахим алейхиссалам да дыйканчылык кылган. Качан Адам алейхиссалам жер бетине түшкөндө, Жабраил алейхиссалам жашоодо керектелчү бардык нерселерди ошонун катарында дыйканчылыкты да кошо үйрөткөн. Жер айдап үрөн себүүнү, аны чогултуп кырман бастырып, аны ун кылып, нан кылганга чейин үйрөткөн. Мына ошондон бери ушул күнгө чейин ушул кесип уланып келе жатат. Али ибн Хусейн рахматуллахи алейхи айтат: "Силер дыйканчылык кылла, себеби дыйканчылык кылуу бул берекелүү кесип. Аллах Таала дыйканчылыкка жана кой багууга өтө көптөгөн берекелерди жашырып койгон." Эми дыйканчылык кылуу менен биргеликте кээ бир нерселерге маани берүү зарыл. Эң биринчи ниетти тууралуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Иннамал амал бинният ва иннама лимриин ма нава." Амалдар ниетке байланган. Ар бир адамдын ниетине жараша сооп берилет деп айтат. Ошондуктан эң биринчи кылып аткан ишибизди калыс Алла үчүн кылуу. Башкаларга муктаж болбоо ниетинде кылуу. Байлык чогултуу же болбосо башкаларга сыймыктануу ниетинде эмес. Жана ушу кылып аткан ишимдин натыйжасында пайда болгон күч кубатты диний жакшы иштерге сарптайм деп ниет кылуу. Жана кылып аткан ишибизде мусулмандарга пайда жеткирүү. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Хайрун нас майянфаун нас." Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдасы көбүрөөк тийген. Жана ошону менен биргеликте жүрөктөгү ишенич жана таянычты Аллахка гана буруу. Менин рызкымды жер берип жатат, же болбосо менин кесибимдин, менин мээнетимден гана келип жатат деген туура эмес ишеничтерден жүрөктү таза тутуу. Акыйкат урматтуу туугандар, биздин колубуздан себептерди пайдалануу гана келет. Натыйжаны берүүчү бул Аллах Таала гана. Карап көрсөңүздөр, кээ бир учурларда дыйкан бардык өзүнүн күчүн, себептерин, мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт, бирок канааттандырарлык деңгээлде натыйжалуу түшүм болбой калат. Аллах Таала Вакыя сүрөсүнүн 63-аятында мындай деп айткан: "Афараайтум ма тахрусун, а антум тазраунаху ам нахну зариун." Силер өзүңөр эккен эгинди карабайсыңарбы? Аны силер өстүрүп жатасыңарбы же өстүрүүчү бизбизби? Эгер биз аны каалаганыбызда, аны куураган дарактарга айландырып салмакпыз деп айткан. Эгинде кип жатканда сөзсүз үшүрүн берем деп ниет кылуу. Чыккан түшүмдө кедейлердин, колу жукалардын, муктаждардын, жетимдердин акысы бар экендигин эч качан унутпо. Жана ошону менен биргеликте дыйканчылыктын илимин да үйрөнүү, уламаларыбыздан анын маселелерин тактап суроо. Жана дыйканчылык кылып жатканда башкаларга кыйынчылык жеткизип, зулумдук кылып, алардын жерлерин тартып алуудан сактануу. Өзүбүздүн каалообуздун, өзүбүздүн дүйнөлүк бир аз пайдабызды ойлоп, нафси каалообузду ээрчип, атайын дайындалып коюлган белгилерди өзгөртүп, өзүбүздүн жерлерибизди чоңойтуп алуудан сактануу. Дүйнөдө таныш билиш кылып өзүнүн иштерибизди бүтүрүп алышыбыз мүмкүн, бирок акыретте Аллахтын астында эч кандай таныш билиш жок. Аллах Таала зулумду арам кылган. Дүйнөдө мүйүзү бар кой, мүйүзү жок койду сүзгөн болсо, кыямат күнү бири-биринен өчтөрү сөзсүз алынып берилет. Ал эми ушундай акылсыз жаныбарлардан акысы алынып берилгенден кийин, акылдуу инсан баласынан да өч сөзсүз алынып берилет. Эгинзар бакчаларыбыз бизди Аллахтын өкүмдөрүнөн алаксытып койбосун. Жакшы иштерибиз кечигип, же болбосо дыйканчылыктын себебинен калып кетпесин. Бир аз убактыбызды кызганып, өтө көптөгөн берекелерден куру калып калбайлы. Аллах Таала Куранда сахабаларды мактап мындай деп айткан: "Rijалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикриллахи." Момундардын арасында ушундай бир кишилер бар, алардын тижараты жана соодасы Аллахты эстөөдөн. Башкача айтканда, Аллахтын өкүмдөрүнөн эч качан алаксытпайт. Ансорлор дыйканчылык кылды, ошону менен биргеликте алар Аллахтын ыраазылыгына жетти. Аллах Таала Куранда кээ бир окуяларды сиз менен бизге үлгү катары баяндап кеткен. Ошонун бириси Саба коомунун окуясын баяндаган. Аллах Таала Саба коому бул Йемен жергесинде жайгашкан бир коом болгон. Аллах Таала аларга өтө көптөгөн жакшылыктарын берген. Аллах Таала аларга өзгөчө өтө көптөгөн түшүмдүү бакчаларды берген. Алар эки тоонун ортосунда жашайт эле. Тоонун эки капталында алардын бакчалары, тоонун ортосунан суу агып турчу. Алар ошол сууну өтө чоң бир тосма менен тосуп,
бакчаларын ошол суу аркылуу сугарып турат эле. Убакыт өтүүсү менен алардын ошол неаматтары аларды Аллахтын өкүмдөрүнөн азгырып алыстатып койду. Натыйжада Аллах Таала аларга өтө катуу жамгыр жөнөтүп, алардын тосмосун жарып салат. Тосмодо чогулган өтө көп суу бакчалардын баарын талкалап, натыйжада ал бакчалардын ордуна эч бир түшүм бербеген тикенектүү дарактар өсүп калат. Ошондон урматтуу туугандар, биздин дыйканчылыгыбыз берекелүү болуш үчүн Алланын өкүмдөрүн сактоо жана жогоруда айтылган кеңештерге амал кылуу менен гана жете алабыз.